Фитнес залда bir канча горилла гантель көтөрүп машыгып жаткан. Кызыктуу турбайбы? Демек сергек жашоо үчүн алар да ушинтип фитнес залга барып машыгып турушат го. Келгиле окуп көрөлүчү дагы. Кийин дагы 3 горилла келип чуркап баштады. Азыр фитнес залда 17 горилла машыгып жатат. Демек, бул жерде суроо: фитнес залда канча горилла гантель көтөрүп машыгып жаткан? Башында айтылган бир канча деп. Анда ошол башындагы канча горилла гантель көтөрүп машыгып жатканы бизге белгисиз. Бул жерде бир канча блок берилген. Эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 бул эмне болушу мүмкүн? Туура, 17 бул азыркы фитнес залдагы машыгып жаткан 17 горилла. Эми суроо биз деген азыр канча эмес, 3 горилла келгенге чейин канча бар болчу, Анда мындай кылсак болот. Бул жердеги блоктордун ар бирин бирден горилла деп элестетсек, анда келгиле бул 3 горилланы биз кийин келди деп коелу. Буларды белгилеп коелу. Булар кийин келгендер. Анда калгандары бул 3 горилла келгенге чейин фитнес залда гантель көтөрүп машыгып жаткандар. Анда эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Демек, ушул 14 горилла гантель көтөрүп машыгып жаткан. Анда фитнес залда 14 горилла бар болчу. Бул мисалды кантип чыгарсак болот? Жалпы негизи азыр фитнес залда 17 бар, Биз башында канча бар болчу, аны билбейбиз. Демек мындай кылсак болот. Башында бир канча горилла гантель көтөрүп машыгып жаткан. Ал суроо белгиси биз билбейбиз. Кийин дагы 3 келип кошулду. Анда кошобуз, дагы 3 горилла келди. Ошондо жалпы 17 горилла болду. Же болбосо мындай кылсак болот. 17 горилла азыр бар. Ушул 17 горилладан кийин келгендерди чыгарып салсак, анда кемитсек, кийин келгендерди кемитсек, анда башында болгон гантель көтөрүп машыккан гориллалардын саны чыгат. Ал белгисиз. Силер кааласаңар биринчини, кааласаңар экинчини колдонсоңор, ар бир учурда да жооп 14кө барабар. Анткени 17ден 3тү кемитсек, 7 бирдиктен 3 бирдикти кемитсек, 4 бирдик калат. 14. Же болбосо 14кө 3тү кошсок 17ге барабар. Демек, фитнес залда 14 горилла гантель көтөрүп машыгып жаткан. Келгиле дагы бир мисал чыгарып көрөлү. Мен 13 таттуу токоч сатып алдым. Печенье, биз айткан. Демек, мен 13 таттуу токоч сатып алдым. Эжем, демек, жалпы 13 токоч сатып алыптыр. Ал эми эжем бир канчасын жегенден кийин, демек эжеси бир канчасын жептир. Анда менде 8 таттуу токоч калды. Эжем канча токоч жеди? Ушунча токоч. Бул жакка жазабыз жобубузду. Демек, кеттик анда. Келгиле биз бир канча туюнтманы жазып алалы. Ал кызда же балада жалпы 13 таттуу токоч бар экен. Демек, жалпы 13 таттуу токоч. Андан кийин эжеси бир канчасын жептир. Анда канчасын билбейбиз. Жеп салды дегенде кемитебиз. Демек, 13төн кемитебиз бир канча таттуу токочту. Ал кемиткенден кийин анда 8 таттуу токоч калды. Демек, анда калды 8 таттуу токоч. Же болбосо мындай кылсак болот. 13 таттуу токоч бар. Биз 13 таттуу токочтон 8, анда калган 8 таттуу токочту кемитебиз. Кемитсек, анда барабар эжесинин жегендери чыгат. Же болбосо кандай кылсак болот? Бул жерде 8 таттуу токоч өзүндө калды. 8 таттуу токоч өзүндө калды. Эжеси бир канчасын жеди. Өзүндө калгандарга эжеси жегендерди кошсок, мына, кошсок, анда жалпы канча болот? Туура, жалпы 13 болот. Мына, 3 түрдүү туюнтма.
ушул туюнтмалардын жардамы менен биз бул суроого жооп берсек болот экен. Анда 13төн канчаны кемитсек 8 болот? Кемитебиз. Бул жерде өчүрүп коелу. 13төн 5ти кемитебиз. Демек суроо белгиси бул 5. Бул эмне болчу? Бул эжесинин жегендери. Демек 13төн 5ти кемитсек 8. Же болбосо 13 кемитүү 8 туура. Бул 5ке барабар. Же 8 кошу 5 туура. Бул 13ке барабар. Анда эжем канча токоч жеди дегенге жооп беребиз. Эжеси 5 токоч жеген. Кийинки суроо. Төмөндөгү туюнтмалардын кайсынысы бул суроонун чыгарылышы боло алат? Туура жоопторду танда. Демек бир канча жооп болушу мүмкүн. 13 кошу 5 барабар 18 деген бизде барбы туюнтма? Жок. Анткени бул жерде 18 деген эч нерсе жок. Кошпойбуз, кемитебиз, анткени жеп салды. Демек бул туура эмес. Белгилебейбиз. 13 кемитүү 5 барабар 8 деген барбы? Туура, бар. Бул биринчи вариант. Демек бул туура. 8 кошу 5 барабар 13. Туура. 8 кошу 5 барабар 13. Демек бул эки жооп туура.